Bir ayga жетпей калды да. 2 жол, 3 жол куйдурганга туура келип калды. Мына акыркы күндөрү. Диагнозуңду айтсаң ошо. Мына азыркы сейрек кездешүү экен да. Ошондо мындай сөөктүн чучугун алмаштырыш керек деп атышат. Костный мозду алмаштырыш керек. Анан ошондо гана жакшы болосуң деп мындай үмүткөр кылып атышат врачтар. 3 жол куйду 1 айдын ичинде. 1 айда 3 жол куй. Азыр дагы 63-кө түшүп кетиптир. Кечеге анасы тапшырып келсем. Кыргыз эли, Мурбат эли, Боркер эли. Ушу мага жардам берип коюңуздар. Сизден суранарым ушу Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Ушу сиздер гана себепкер болуңуздар. Мен ушу дааланып кеткениме. Ушу мындай үмүтүм үзгүм келбейт. Мен да көп жашагым келет. Сиздерден жардам сурайм. Ушу неберемдин бактысына, биздин бактыбызга, укалардын бактысына ушу кызым жакшы болуп кетишине. Кыргыз элим сиздерден суранарым. Кайтырга карабай жардам берип коюңуздар. Кыргыз элибиз, журтубуз мындай кайдыгер карабагандыктын себебинен мына ушундай күнгө жетип отурабыз. Мына ошол Рустам байке, сизден Алла ыраазы болсун. Ошол мына Гүлнастын айылдаштарына, теке айылындагы мен жаштардын аябай рахмат айткым келет, өзгөчө. Мен өз башым менен өткөрдүм, билдим. Бул бир гана ушу Кудайдын кудурети менен, ушу элдин батасы менен ушу даражага жетип отурам да. Негизи сүйүнүп отурам да. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен бүгүн өтө чындыгында кубанычтамын, сүйүнүп отурам. Анткени эл кайгырса кайгырып, эл сүйүнсө сүйүнүп, анан сүйүнсө сүйүнгөн сүйүнүчүн көрүп алып, жүрөк толкуйт, кубанасың. Анткени себеби бүгүн менин азыр жанымда Гүлназ деген карындашым отурат. Ошол учур саатында элге кайрылып, аты жаман аккан оорусуна чалдыгып, ошондон айыгып кете аламбы, айыга албай каламбы деген тумандуу, күмөндүү, коркунучтуу ойлор жашап, анан Азамат байке ошо мен да ушу жакшырышыма себеп болуп келип, видео тартып чыгарып, үнүмдү элге жеткизип, каражаттын топтолуусуна, ошол эле учурда экинчиси ошол чет өлкөгө мен эч кандай ал жакта таанышым жок, баргандан чочуркуп атам. Ошо баргандан келгенге чейин өз көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз, мен жакшырып кетсем жакшы болот эле. Ушу баламдын кашына аман болсом экен, ушунун жакшылыгын көрсөм экен, мектепке жетелеп бара албай жатам, мектепке жетелеп барсам экен деп едим Гүлназ. Ооба, Мына азыр Кудайга шүгүр достор. ооба, сонун. Биз менен бирге болуңуздар. Мына азыр Гүлназ айтсаң, ушул кыялданган кыял орундалып, ошол Аллах Таала кадырдат да, ой ниетти кабыл кылып, мына бүгүн балаңды мектепке жетелеп барганга мүмкүнчүлүктү берди Кудай Таала. 2019-жылы каным 38-ге түшүп кетти. Анан так диагнозун кое албай, 2020-жылы так диагнозун коюлганда мен чынында аябай стресс абалда жүрдүм, 1 жылга чейин. Барганда ар бир врачка барасың да, консультация аласың. Анан баардык врачтар айтып атты, бул оору менен жакшы боло албайсың, только кан эле куйдуруп жүрөсүң. Бул оору менен эч ким жакшы болгон эмес дешип, анан стрессте жүрдүм. Анан биздин айылыбызда бир бала Индияга барган. Анан ошол аркылуу мен кагаздарымды жөнөттүм. Кагаздарымды жөнөткөндө чакырышты, келсең болот, пересадкага деген жок ал жер. Көрөбүз дешти алар. Анан ошол аркылуу сизди чакырдык. Сизди чакырган ушинтип эми боюнча кеттик. Сизди биринчи мен баягы ооруп аткан адамды кайсы интернеттен чыгып берет экенсиң да, мен интернетте 1-2 жолу жазганымда сиз чынында жооп бербей, жеңем жазды да сизге. Анан ошол моментте жеңем сизди чакырып, бүгүн жаз эртеси келдиңиз да. Тазагүл деген жеңем жаз неме кылды. Анан сизге мен сиз өзү кийин айткан, мен көп адамдарга жооп бере албайм, убактым жок болот дегениңизден, анан ошо эжем жазгандан келип калдыңыз. Кийин бул оору менен жакшы болду экен деп, бирок мен тилекке каршы мен оору менен жакшы болду деп уккан жокмун да. Интернеттен жалган экен да.
бул жашоо интернет менен бул эмеси башка экен. Бул мен өз башым менен өткөрдүм, билдим. Бул бир гана ошо Кудайдын кудурети менен, ошо элдин батасы менен ушул даражага жетип отурам да. Негизи сүйүнүп отурам да. Мына баламдын пешенесинде жакшы, мына өзүм барып, өзүм алып келип көзөмөлдөп жүрүм. Ошол маалда айтсам эч элестете албайм да. Качандай мындай айтканда өлүм менен жашоонун ортосунда жүрөт экенсиң да. Качан өткөзсүнчү. Алдында көп максаттар жок. Бир эле максат жакшырып кетсем эле Жок, бир эле максат ошол эле экен да. Мындай жакшы болуп кетсем экен. Мындай төшөктө 3 күн баса албай калдым да мен. Кан менен куйдуруп, анан ошо жакшы болуп кетсем эле, басып кетсем эле болду деген статьяларга түшүп калгам да. Анан баардык эле врачтар айтат, жок, сен бул оору менен жакшы болгонду көрө элекпиз. Анан бирок бир айтты, ол сейрек анча да жакшы болуп кетиши мүмкүн деп. Анан мен ошол не үмүт болду, Индияда жүргөнүмдө ошо врачтар айтты, эме жакшы болуп кетесиң, переживать этпе, жакшы. Бул менен канча бала болуп, чакал болуп кеткендерим бар, жүзгө чыгасың деп жийт. Азыр Кудайга шүгүр, азыр көптөгөн пландарым бар, ушу балам окутсам, дагы көптөгөн нерселерди окуп курстарга катышып атам. Баягы бир максаттуу жаткан Гүлназда бүгүн көптөгөн көптөгөн максаттар бар. Дагы сизге окшоп кайрымдуу мемелерди катышып эме кылып атам, Кудайга шүгүр секинден. Кудай буйруса. Анда сен бул мындай сен азыр төрпүштө дубалда эле отурасың, сен сыртка чык деген кичине үмүт болду да менде. Анда жакшы болот окшойм дегенчи. Ошондо эле 90% 1% болсо да кичине үмүт болот экен да, жашоого көз карашың. Мен жакшы болот экенмин деп анан. Эң жакшы болот мен мына балам үчүн дедим да. Өзүм өлсөм да мына балам үчүн бир сүрөт бар да. Тугандар байкош болуп түшкөн да, ошо балам үчүн жакшы болуп кетем деген үмүтүм. Мен жакшы баягы пересадка болгондо эми баягы кээ эле кыйналып болот экен да бул эми эмеде. Мен андай болбойм мен. Мен балам үчүн жашашым керек деп сыр бербей баягы неме доктор Дастагы айтат Индияда врач. Гүлназ, сага молодец, сендей балмайды биринчи жолу көрүшүм деп анан көпчүлүгү айтышат экен да, баягы врачтар Гүлназ good деп эми аңгиче айтат, кандай экен деп анан сүйүнүп калам. Кудайга шүгүр. Шүгүр буйруса. Бирок эми негизгиси бул адамдарчы баягы ооруп атам деп анан өзүн таштап койбош керек экен да. Мындай стресстен дагы адам неме болуп кайтып кетет экен. Бул жашоого үмүт үзүп, мен бул жакшы болом деп аракет кылыш керек экен деп ойлодум да. Мен себеби башынан өткөрдүм анан. Мен ушу баягы баары врачтар айтканда болду, сен жашоо неме бул оорунун диагнозу жок дегенде таштап койдум да. 3 күн баса албай калат экен. Чынында экен, ошо стресстен баса албай калат экен, ооруларым көп болот деген ошодон экен. Анан кийин ошо сиз баягы Индияда немени уккандан кийин анан кичине өзүмө келип, өзүмө басып, туалетке мемелерге сыппай өзүм барып келип аттым да, кичине үмүт болду ошондо. Ого чейин бир да үмүт болбой төшөктө эле апам менен мынтип жетелеген күндөр болду да. Азыр Кудайга шүгүр, мынтип мына жак дүйнөнү көрсөтүп, ушинтип бастырып 12 мүчөмүз Кудайга шүгүр. Ошо ооруп аткан адамдар дагы ондой үмүткө үзбөстөн неме кылыш керек экен. Бүгүнкү видеонун тартылуусу дагы максаты ушул да. Мисалы, мына ушундай, мынакей достор, мына момундай балдар эне мээримине зарыкпай, ушундай бир жашнакай апанын эненин кучагында мээриминде бөлөнүп чоңоюшу мындан өткөн бактылуулук жок. Ар бир бала үчүнчү. Бирок эгерде сиз менен биздин мындай адамгерчилигибиз болбогондо, ошондой аракеттер жүрбөгөндө, ушундай бир кайдыгер карап, сиздер окшогон жакшы адамдар кол сунбаганда, мына Гүлназ ошончо акчаны, мисалы, канча каражат кетти, сапталды общий? Общий 45 000 кетти, анан баа операциясына 27 000 доллар кетти да. Ооба. Сен ал жакта узагыраак жүргөнүм үчүн. Анан бүгүнкү күндө сен Турцияга дагы сүйлөшкөндөрүң болгон да? Баасын айтсаң ошонун. Турция менен сүйлөшкөнүмдө операциясына эле пересадкага эле 80 000 доллар деген. Общий эсептесек 150 000 доллар кетмек экен да. Анын жарымы эле ошо 45 000ге бир жылдын ичинде дары-дармек менен общий биригип 45 000 кетти да. Операциясына өзү негизи 22 000 кетти. Анан мен көп кан алып калат экенсиң ал жерде. Онун дары 8 000 доллар экен. Ошонусун берди. Эгер сразу эле барса, элде кан куйдурбайбыз. Ошондо 22 000 доллар болот экен. Бул баягы кан донор туура келсе 100%. Ошондой деп түшүндүрүшүлөр да бизге. Анын ордунусун жараша болот экен. 22 000ден башталат экен, 30-45 000 кете берет экен да жогорулап. Сен биякта жүргөндө канча убакыт кан куйдуруп жаттың? Мен бул жакта почти 1,5 жылда жүрүп калдым да. Кан куйдуруп жашап калдың? Кан жүрүп калдым. 1 жыл мурда 3 айда бир куйдурдук элем. 1 айда 3 жолу куйдурган күндөрүм болду.
ошол күндөр азыр артта калды, Кудайга шүгүр, эң Шүгүр, негизгиси. Кудайга шүгүр. Анан бизге эң мага ушу жардам берип, мына ошо биздин айыл башчыбыз Рустам акеге да чоң салам айтып коеюн. Ооба. Ошонун да Сөзсүз. саламы чоң. Ошо акеге дагы чоң рахмат. Ушу текелине, ушу бар эл журтума да чоң рахмат. Ушу мени ушунча даража ушу эме кылып сиздердин батаңыздар менен, ушу сиздердин эмеңиздер менен жүрөм, Кудайдын кудурети менен. Мына балам мектепке барып калды, Кудайга шүгүр. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса мына ошол Рустам байке, сизден Алла ыраазы болсун. Ошол мына Гүлнастын айылдаштары, мына Теке айылындагы мен жаштарына аябай рахмат айткым келет. Өзгөчө анткени Абжал деген бир тууганы Гүлнастын. Ошол жерде тикесине тике туруп, Кудай берген убакытты, өмүрүн ошондой арнап, ошол жерде чогуу болуп, бир туугандык чоң милдет аткарып, ошол мына бүгүн катарында кошуп, бир тууган болуп, мына бүгүн жакшырышына чоң себеп болгон Абжалга өтө терең ыраазычылык. Анткени бул бийик адамгерчиликти көрсөтө алдың. Ошол учурда мына Абжалдын, Гүлнастын классташтары, достору, жакындары, тууган уруктары, айыл эли, Теке айылы, деги эле кыргыз элибиз, журтубуз мындай кайдыгер карабагандыктын себебинен мына ушундай күнгө жетип отурабыз. А биз болсо ошондой учурда мына толук элдин ишеничин акташ үчүн кайрымдуу болуп коомдуктан толук жамаатыбыз менен толук көзөмөлдү карап, мына баргандан келгенге чейин бүгүн дагы сиздерге мына Гүлнас бүгүн жакшырып келип, адал эмгек менен, ак мээнет менен баласынын ырыскысын таап, бүгүн швейный цехте иштеп атасың, мисалы мына Кудайга шүгүр да, бул сонун. Мурдан билсем мугалимдикте эмне кылып атам. Мугалимдикке. Гүлнас. Аракет кылсаң болот экен. Аракет кылса болот, буюрса жакшы болот. Эми мен да өтө кубанычтамын сени бүгүнкү күндө ушундай абалда көргөнүмө. Сизге да чоң. Ушу кайрымдуу фонд бизге өтө чоң жардам берди. Себеби баягы виза жагынан, анан барганда дагы жакшы кабыл алуулар болду. Анан эң негизгиси ушу баягы котормочу бала Ирфан деген бала да өтө жакшы кызматын кылып бизге эме кылып жүрдү. Анан Азамат байке десек эле окей деп эле жүрүштү. Анан негизгиси баягы ошолордун да эң негизги баягы мага ошо Ирфанчы биз кетип атканда эми баары кетип атканда эми биз 6 ай жүрдүк да. Кетип атканыбызда бизге бир айлык квартирабызды бекер төлөп берди да. Ошо неге деп силерди адамды биринчи жолу көрүшүбүз, сага хадия деген сөздөрүн уктук, анан бизге дуа кылып кой деп ошондой нерселер. Ошо Ирфанга да чоң рахмат. Ол баланын ошону эсибизде калды да. Себеби биз кетип аткан ал жакта эми акчабыз жок, не кылышыбыз, квартирага беришибиз жок. Анан бир жагынан бир анализдерибизди бекер кылып берди, көптөгөн нерселерди арзан кылып берди. Ошонусун эсте каларлык болду да. Ошо Ирфанга дагы чоң рахмат. Ошентип кызматын кылып, анан сиздер аркылуу сизге дагы рахмат чоң. Анан Айсалкын эже, бүт ушу сиздин жамааттарыңызга да рахмат. Сиздин атыңыз Азамат байке десек эле баардык баягы мейманканаларга скидка кылып, баягы сизди көп неме кылгандар таанıyт экен. Көп больницаларга барсак ошонун скидкаларын кылып берет, дар-дармектерин. Анан мен бир жылга чейин дарыларын алып аттым. Ошо көптөгөн башкалардан сурасам, бир дарым 8 миңге алам да, ал жактан 16 миңге алып атышыптыр да. 16 миңге. Ошондо бир мемесин толук алып ашат экен да алар. Бир ошого 2 дарыгер келишет экен да. Ошолордун неме кылдым да мен. Анан эч өкүнбөйсүңөр да, эч андай тааныш адам менен барсаң, мындай жолдоруңа удобный болот экен да, жакшы, мындай кыйынчылык жок. Кайсы жерде кандай алданып калам, же акчам көп кеп калабы деп. Анан мемелер эми берип атты да бизге. Эле акча берип атканда эмне карт берет го? Чектен квитанциялар мынанча сом мынанча кетти деп ошондой ишеничтүү болот экен да бизге. Алдануу деген сезимде коркпойт экенсиң. Достор, биздин сөзүбүздүн жыйынтыгында биз эмне дейбиз? Ошол ыраазычылык бардыгы рахматтарыбыз биринчи Кудайга таандык. Мактоолор, шүгүрлөр бүт бардыгы Кудайга таандык. Анткени Аллах Таала ушундай кадыр зат бизди жоктон бар кылган, барды жок кылуучу, ден соолук берүүчү, ал сыноолорду берүүчү, ырыскы берүүчү бүт бары Кудайга таандык. Бирок биз себепкерлик болуу аракетин жасап, бул себептер дүйнөсү ааламында, сыноо дүйнөсүндө мына ушундай кайдыгер карабай туруп жасаган жакшы иштерибиз, мына ушундай сүйүнүчтөрдү, кубанычтарга себеп болуудабыз. Бирок достор, баарыңардан Кудай ыраазы болсун. Эч ким оорубасын. Бирок кимде ким канча кол сунган болсо, ким канчалык аракет кылган болсо, ким бир адамдын ден соолугун жакшыртуу үчүн канча кадам жасаган болсо, баскан кадамдарыбызга жараша, жасаган аракетибизге жараша, ар кимдин өзүнө жараша таандык үлүш сооптору бар. Ошо соопторуңуздар кут болсун, биздин аракетибизге
жасалган сооптор биз үчүн кут болсун. Ал эми Гүлназ үчүн болсо, мындан кийин дагы ушу комментарий, жакшы комментарий жазып, бата тилек, дуа кылып, ушу баласынын жакшылыгын көрүш үчүн дагы да болсо дуа кылып коюңуздар, Кудай буюрса. Гүлназ, мындан ары деги эле жамандык, деги эле тоорубасын. Мындан кийин дайым ушинтип силерди көргөндө мындай көзүмө сонун көрүнүш да, анткени кече күнү төшөктөн тура албай онтоп жаткан адамдын акыбалын көрүп туруп, бирок ошонун кайра туруп кетип, минтип парк аралап баласы менен ойноп жүргөн энени көргөндө жүрөк сүйүнөт экен. Анан ушул кубанычтарды Кудай кут кылсын, буйрукса. Өзүм да сүйүнөм, ушинтип басып даражага жетиптим депчи. Ар бир нерсени ойлонуп эме кылып калдым да. Аллага шүгүр. Ошол жакшы туруңуздар, эч ким оорубасын.